Бүгүнкү программабыздын коноктору маданияттын мыкты кызматкерлери, ырчы, таланттуу айымдар Айпери Кулбаева. Тағдыр сен жолочусуң, өтөт өмүр карабай. Жана Надира Сарыкова. Жүрөктүн буйругу башкача. Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы, урматтуу ЛТР Илим Билим телеканалынын жалпы көрөрмандары. Мектепти бүтүргөнүңүздөргө канча жыл болду? 17 жыл болду. 2004-жыл. Экөөбүз группалаш. Группалашпыз, эми баягы жашыбыз тең болгон үчүн бир эмеде бүтүргөнбүз. Кайсыл сабактан кыйналдыңыздар? Учурунда. Меники химия болчу. Меники кыйналып окуганда эле сабагым болгон жок. Мен тескерисинче математика менен физиканы жакшы окугам. Мектеп мезгилинде сабак берген мугалимдер эсиңиздерде барбы? Мен ошол физика сабагынан берген Аян эжекебизди жакшы көрөт элем. Азыркы күндө дагы көбүрөөк эстеп турам. Анан математикадан берген Зарипа деген эжекебизди жакшы көрүп, эстеп турам. Анан 1-класста А тамгасын окуткан Гүлүпа эжекемди ар дайым эстеп жүрөм. Менин ар бир эжекем көз алдымда. Азыр дагы анча-мынча да күндө учурашам. Мен ар бир мугалимим менен. Эң алгач мага ушул А тамгасын үйрөткөн эжекем Айчүрөк Бекташева деген эжекем. Андан кийин Мээрим Качыбекова деген эжекенин колунда тарбияландым. Акыркы окууну бүтүргөн, мага класс жетекчи болуп бүтүргөн эжекем Улбу Камчиева деген эжекем. Анан өзгөчө мени музыка жаатында тарбиялаган агайым раматылык болуп кетти, аз күн болду. Аяз Жусуев деген агай. Мектепти бүтүргөндө жалпы республикалык тестирлөөнү тапшырдыңыздарбы? Канча балл алдыңыздар эле? Тапшырганбыз. Меники 141 балл болуп калган. Меники 142 балл болгон. Ошо менен биз бюджеттин негизинде Ош мамлекеттик университеттин искусство факультетине өткөнбүз. Айпер экөөбүз стипендия алып окуганбыз деп коёйт. Мектеп учурунда алган билимиңиздер канчалык деңгээлде эсиңиздерде калды деп ойлойсуздар? Бүгүнкү күндө мен айта алам, мектепти бүтүргөнүбүзгө 17 жыл толуптур, бирок баягы убакыт менен бардык нерсе өзгөрөт экен. Бүгүнкү күндүн түйшүгүнө аралашып, жорулушуп жүрүп, биз жеке менин оюм, мен мектепте окуган көп нерселерди унутта калтырдым десем болот, унутуп калдым десем болот. Эми ал ден соолукка дагы байланыштуу болду албетте. Көп баягы нерселерди унуттум. Эми буйруса ойлонуп атам, Кудай буйруса ушу балдарым окуп калды, балдарымын окуганын көрүп, деп эсиме түшүрсөм керек депчи. Ушундай болгон эле, ушундай болчу депчи. Ооба. Убакыт көп нерсени унуткарат чындыгында. Айрымдары менин азыр күнүгүнкүдөй эсимде. 1-класста кандай жазгандарым, кайсы ырларды ырдап бергеним, кайсы тамга башыма илингени мен ар бири эсимде. В тамгасы болчу. Алар эми эсибизде, албетте. В тамгасы болгон мүмкүн эмес деген. Ооба. Бир тамгасы, бир-эки строчкасы эч эсимен кетпейт. Венера эжемдей врач болсом деп тилейм деген жер бар болчу да. Анан чындыгында менин Венера деген эжем бар. Анан ал да врач болгон да. Ошондон үйдөгүлөр көп күлүп калышчу да. Венера эжеңдей врач болот экенсиң депчи. Меники У тамгасы болгон. Эми 1-класстагы көп нерселерими унуткан эмесмин. Ал мезгилим өзгөчө болгон да, унутулгусу өзгөчө болгон. Ошо У тамгасы болгонмун. Биринчи бөлүм мектеп жана мен деп аталат. Бул бөлүмдө келген коноктордун мектеп кезинде алган билими текшерилет. Суроолорго жооп бере албаган конок өзү тууралуу өзгөчө фактылар менен бөлүшөт.
Белгилүү оончу, аткаруучу маркум Рыспай Абдыкадыровдун кичи мекени. Карагулжа жергеси Чалма айылы. Эл билбеген баардыгым эле сыртымда да, эми элдин баары билип алышты деп коеюн. Эл билбеген аябай катуу жиним бар. Ошол жаман кыялым бар ошол. Аны деле эл билет. Канча көптөрү биле элек да. Жанымдагылар билет. Көлөмү боюнча эң чоң деп эсептелинген музыкалык аспап кайсы? Биз көлөмү боюнча эң чоң эсептелинген музыкалык аспапты окусак деле унутуп калдык болуш керек, бирок роял, контрабас дегендерди билет элек. Анан жок, биз билбеген дагы чет өлкөдө дей турган болсоңор, анда ойлонуп көрүш керек. Мен тууралуу. Мен айтайын. Надира тууралуу эмне айтсам экен? Тамактарды аябай жакшы жасайт. Биз студент кезде 3-курстан 5-курсту бүткүчө жатаканада бир комнатада жашаганбыз. Анан буга майлама жупканы көп жасатат элек. Майлама жупка жасап берчи деп эле. Майлама жупка жегибиз келип, каймак, ундарды сатып алып келип, азыркы бүгүнкү күндө дагы кээде үйүңө чакырчы майлама жупка жасап деп, анан кийин барып жеп келебиз. Ошондой таланты бар, эл билбеген. Айперинин эл билбеген уйкучу деп коеюн. Чын айтам. Айпери ушунчалык өзүн сыйлайт. Ушунчалык уйкуну орду менен уктайт. Анан дагы курсагын деген охо. Жашка калбайт. Анчамчада бир иш менен жүрүп калып, анчамчада биз ачка деле жүрүп, анан кечинде барып тамак жеп алсак, дейбиз го, жок, буга ондойго мүмкүн эмес. Ооба. Семете эпосундагы Күлчөрө кимдин баласы? Күлчөрө Алмамбеттин, Коңурбайдын кимиси варианты эми. Алмамбеттин баласы. Алмамбеттин баласы. Тартынчаактыгым өзүмө жакпайт. Тартынчаакмын бир азчы. Көп жерлерде мындай тартынчаактыгымдан мындай жакшы нерселерге жетишпей калган убактарым болгон да. Эми баягы жаш кезде, студент кездерде дегенде, анан кийин ошол нерсеми таштайын деп аракет кылып жүрөм бүгүнкү күндө дагы. Ошол жакпайт, ооба. Волейбол оюнун канча упайга чейин ойношот? 24-25. 25 мен волейболдо капитан команда болуп жүргөм да. 25 эсепке болот. Эгер 24 болуп калса, биринчи жеңгени жеңишке жетишет. Чындыгында спорт канча жокмун. Аябай бирок балейт этем. Катуу балейт этем. Оркестрди таяк менен башкарган адам ким? Дирижер. Дирижирование деген сабак өткөнбүз. Биз аябай эме агайларыбыз хордо дагы дирижировать этет. Экзамен тапшырганбыз дирижердон, окууну бүтүп аткандачы. Сонун күндөр. Эми жакшы жагыман айтайынбы деп эле. Жакшы жагым аябай боорукермин. Адамдын боору болжол менен канча килограмм? Биологияны анча деле адамдын боору эми кичине эле муштумдай салыштырмалуу айталы. Бир килограммдан ашык 1,5 килограммга чейин болсо керек, Мен грамм деп ойлодум эле, бирок килограмм деп суроо берип атат. Демек килограмм болсо, килограммдан ашат болуш керек, Дүйнөдөгү эң бийик чокку кайсы? Тибет. Эверест. Бул деле география экен, географияны анча жакшы билбейм деп койсоң. Бирок саякаттаганды жакшы көрөм десең. Көп мамлекетке чыктым, бир 15-20 чакты мамлекетке чыгып келдим. Эсте калганы бардыгы эле эсте калган. Бул коңшу мамлекеттердин баарына чыктым десем болот. Бизде 4 мамлекет чектеш, биз менен 4-өнө тең баргам. Андан сырткары Араб Эмираттарына бардым, Дубай, Туркия, Россия, каяктарга бардым.
көп жакка көп эле жактарга баргам. Дүйнөдөгү эң кичинекей мамлекет катары кайсыл өлкөнү санашат? Уйгурлар мамлекети жок. Жок, алар эме автономный Неме? да. Ватикан деген себеби бизди ошол нерсеге көбүрөөк салыштырып атат акыркы мезгилдерде. Керек болсо Биз деле кичине мамлекеттерге киребиз да. керек болсо ошол бизден кичинекей мамлекет ушундай бир жакшы өнүгүүнүн жолунда деген бизге көп салыштыруу болуп атат да. Ошодон мен эстеп калдым деп коеюн. Туурабы? Туура экен. Айпери өзүн өзү айта албайт да эмче. Айпери чындыгында аябай бир салмактуу. Анан биз анча-мынча нерсеге жеңил желпи ой жүгүртүп, анча-мынча тас чурс болуп кеткенде ham Айпери ушунчалык бир калпта. Анан лидерлик сапаты аябай бийик. Биздин ырчы тамадалар деген Ошто бир чоң топ бар. Ошол топто дагы Айпери жөрө башчыбыз, Айпери ушундай жакшы сапаттары көп. Экинчи бөлүм логикалык суроолор. Кандай суроого ооба деп жооп берүүгө болбойт? Жок суроого болуш керек. Суроо берилип атат. Суроо берилип атабы? Ушуну бир уккандай болдум, бирок эстей албай атам. Кандай суроого ооба деп жооп берүүгө болбойт, Жеңилдегиз. Жок, мен мындай да айтсам болобу? Мындай логикалык суроолор болуп го, ооба деп жооп бербешиң керек деген суроого ооба деп жооп бербегенге болбосо керек. Айта берейин, сиз уктап жатасызбы деген суроого ооруканада ооба деп. Эме дейт го, бизде сен уктап атасыңбы деген суроолорду берет го. Ойго малдоо деп жооп бересиң да. Шеринелерге барганда аябай ушундай балдар билдирет. Кандай идиштен тамак иче албайбыз? Сынык идиш. Сынык. Сыныкпы? Кандай идиштен тамак иче албайбыз? Тамак куюлбаган идиштен. Тамак коюлса Куюлса ичилет да тамак. Тамагы жок идиштен тамак иче албайбыз. Бош идиштен. Балды. чайды кайсыл кол менен аралаштырыш керек? Кандай аралаштырыш керек? Кайсы кол менен аралаштырыш керек? Сахар салгандабы? Чайды эмнеге аралаштырабыз? Аралаштырбай. Чайды аралаштырбай ичебиз да. Оң кол менен. Жок, башкача азыр, башкача чыгат логика болуп. Просто мен түптүз айттым да. Чайды аралаштырбайбыз да. Жок, эми сахар кошсоң аралаштырасың азыр. Каалаган кол менен. Эме жок, кашык менен аралаштырабыз, кол менен эмес. Светофордо жашыл адам өчүп жанып жатканда эмне кылуу керек? Жашыл адам өчүп жанып жатканда чуркап өтүп кетиш керек, же болбосо өтпөш керек. Өтпөй туруп туруш керек, кызыл жанат. Кийинки, ооба, кызыл жанат. Кийинки кызыл жанат. Аттын үстүнөн секиргенин кайдан көрө аласың? Аттын үстүнөн секиргенин сүрөттөн гана көрө аласың. Секирип өтөт. Секиреби? Аттын үстүнөн секиргенин кайдан көрө аласың? Кинодон деп коеюн. Жок, секирбейт да. Эми ошол Аттын үстүнөн секирип өтпөсө керек. Секирип өтө албайт. Ошондой Өтпөсө керек, Эгерде ат ылдыйда жүрсө, бир ат тоонун үстүндө жүрсө деп эле. Эме, мына өзүбүздүн ат болуш керек, Адамдын аты. Адамдын аты. Кадимки ат жылкы. Жылкыбы? Жылкыбы? Үчүнчү бөлүм менин дүйнө таанымым деп аталат. Бул бөлүмдө келген катышуучуларыбыздын дүйнө таанымын билебиз. Ал эми жооп бере албай калган учурда жеке башына коюлган суроолорго пикир билдирет.
Суу канча градуста кайнайт? 100. Өзүңүзгө жаккан сапатыңыз? Өзүмө жаккан сапатымбы? Айткан нерсеми аткарам да, анан жоопкерчиликти бекем тутам. Ошол сапаттарымы, анан адамгерчилик сапатымды эми өзүм канчалык деңгээлде айтам билбейм, бирок мүмкүн болушунча адамгерчиликтүү мындай мамиле курганга аракет кылам. 2016-жылкы Олимпиада оюндары кайсыл шаарда өткөрүлгөн? Кытайда өттү эле? Эмесин Дубайдабы? эстей албай атам да. Жок, Грузияда өттү. Жок. Неле? Лондон, Рио де Жанейро. Дагы башынан төрөлсөңүз ким болмоксуз? Дагы мүмкүнчүлүк берилсеби, азыр жашоомо капа эмесмин. Ушул өзүм эле болмокмун. Мен деле Кудайга шүгүр баары жакшы. Эгерде кайрадан Кудайым ушундай жаратуу мүмкүнчүлүгүн берсе, өзүм эле болмокмун. Өзүмдү сүйөм деп. Кудайга шүгүр, баягы жараткан ушул ар бир пендени сүйгөн үчүн жаратып, жарык дүйнөгө алып келип атат да. Ошон үчүн мындай капа болуп, наразы болуп, мындай эме жасаганга акыбыз жок да. Жакшы жашап өтүшүбүз керек. Бул жашоо бир гана мүмкүнчүлүк берилип, бир гана жаратылып, ушул жарык дүйнөгө келип атасың. Демек, ар бир инсан Кудайдын бул сүйгөн кулу болуп эсептелинет. Ошондуктан баягы кээ бир наразы болгон инсандарга айткым келет, эч качан наразы болбоңуз. Бул жөн гана жалган жашоо, чыныгы жашоо бар демекчимин да. Жолборстун терисин жамынган баатыр ким? Тариэл. Мектеп кезиңизди сагынасызбы? Албетте жакшы окуучу болмокмун да. Бардык эле инсан жакшы нерсени максат кылып көздөп, жакшы нерсеге умтулганга аракет кылат. Мен мектепте жакшы окудум, Кудайга шүгүр. Апам мугалим болгон, бирок апамын мугалим болгондугу үчүн эмес, өзүмдүн аракетим менен жакшы окугам. Апам бир дагы сабагыма жардамдашкан эмес, өзүмдүн акыл эсим менен, аң сезимим менен жакшы окуганга аракет кылып, жалаң 5 менен бүттүм. Андан кийин университетте дагы Надира жакшы билет, аракеттенип, аябай кызыл диплом менен бүткөнмүн. Албетте жакшы окуучу болмокмун. Анча октап калчумун да. Бул биринчи парга бара бер деп кетирип коюп мен октап калчумун. Экөөбүз бирге жашаганбыз, 4 жыл чогуу жүргөнбүз. Өзүнүн эне тили турса дагы калкынын көпчүлүк бөлүгү англис тилинде сүйлөгөн өлкө кайсы? Мен ойлойт элем, немистер көбүнчө өзүлөрүнүн тилинде эмес, баягы эми англис тилинде көп сүйлөйт экен деп жакынкы күндөрдө ушул маалыматты алып калдым да. Немистер деп, Германия деп ойлоп жатам да. Сурооңу берсең да башына. Өзүнүн эне тили турса дагы калкынын көпчүлүк бөлүгү англис тилинде сүйлөгөн өлкө кайсы? Калкы көппү? Менимче Кытайлар. Адамдардан өзүңүздү алыс кармайсыз. Кандай адамдардан өзүмдү жалган сүйлөгөн. Жалган сүйлөгөндү мындай жактырбайм. Чыныгы. Ооба. Көп эле кезигет. Эми биз баягы биздин жумушубуз эл менен да. Макалдарды улантыңыздар. Ааламдын көркүн көз ачат, Адамдын көркүн көз ачат дей берсең. Ааламдын көркүн көз ачат, адамдын көөнүн сөз ачат. Адам ашка тойсо да, Адам жашка тойбойт. Жашка тойбойт. Туура. Көп жашагыбыз келет да. суроолорубуз аяктады. Келип катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мектеп кезин бир аз да болсо эсиңиздерге сала алдыкпы? Толду. Толуска толду. Мектеп кезин өзгөчө эске салдык. Көп нерселерди билдик дегендей, билбегендерибизде. Өсүп келе жаткан келечек муунга кандай кеңеш бересиз? Келечек жаштардыкы, албетте. Сөзсүз билим алуусун суранат элем. Анткени
билимдүү адам узакка барат. Жок, анан аябай азыр адамдар, анан дагы жаштар аябай бир жеңил ойлонуп алышыптыр. Мен ырчы болсом байып кетем, анан ырчы болсом өтө жашоом жакшы болот депчи. Музыканын тили математиканын тилинен дагы абдан татаал тил. Ал үчүн жакшы окуңуздар, окуучулар. Албетте кыял, максат койсоңуздар, ошол нерсенин баары орундалат. Албетте билим алыңыздар, музыкалык билим. Буюрса. Мен деле ушул эле Надиранын сөзүнө 100% кошулуу менен дагы кошумча айта кетсем, эгерде чындап талантыңыз ташкындап, ушундай ичиңизге батпай бир ырчы болом деген максатыңыз дагы бийик болгон болсо, анда сөзсүз билим алыңыз демекчимин. Билим алсаңыз, себеби мен башыман өткөндө мен окуучу кезде көп иш-чараларга жада калса мектептин атынан кароосуна, конкурстарга, областтык деңгээлге чейин барып катышып жүргөнмүн да, анан ошону апам көрөгөчтүк кылып байкап, анан апам сен музыка жаатында билим алып, сен талантыңы, өнөрүңдү өркүндөтүшүң керек деп апам мага жол көрсөтүп, окууну бүткөндө мен престижный болгон окууларга тапшырам деп кыялданып келатканымда апам ошентип жол көрсөтүп, анан кийин ушу билим ал деп ошол музыка жаатына ыктаганда, ошол себептен айткым келет, сөзсүз түрдө билим алыңыздар, талыкпай эмгектениңиздер, ошондо гана мындай эл сиздерди баалап алат, барктап алат, кадырлап алат дегендей. Билим биринчи орунда туруш керек. Анан жанагы 1% талант, 99% эмгек дегендер бар го, ага мен караманча каршы айтат элем. Себеби 1% талантың болуп, элди алдап, фонограмма жаздырып, жанандай кылып 99% эмгек менен де эмгектенип аракет кылсаңыз бир аз туура эмес деп ойлоп калам. Ооба, узакка барбайт. Убагында эме болот, аябай. 99% талантыңыз болуп туруп, 1% эмгек кылсаңыз дагы сизди эл баалап алат да. Эгер чындап талантыңыз болсо, эл баалап эле менин мероприятияма ырдап бер, менин ушундай иш-чарама катышып бер деп өзү чакырып таап алат деген. Чоң рахмат, биринчиден сиздерге чоң рахмат, бизди ушундай эл менен байланыштырып атканыңыздарга. Мендеги IQ саламат болуңуздар. Жакшы передача экен. Мен биринчи жолу келип атабыз. Сиздердин дагы өрүшүңүздөр өссүн, өнөрүңүздөр өссүн, өрүшүңүздөр жайылсын дегендей. Мендеги IQ передачасы чындыгында жакты, мындай жакшы передача экен. Сиздерге дагы ийгиликтерди каалаймын. Көп көрүп туруңуздар деп теле көрүүчүлөргө дагы айтып кетмекчимин. Саатын күтүп көрүңүздөр. Сиздерге дагы пайдалуу экен да бул нерсечи. Бизге эле пайда эмес, сиздерге дагы пайда алып келет экен. Ошондуктан мендеги IQ алга ийгиликтерди каалайм. Жана жалпы теле көрөрмандарга тынч болуңуздар, элибизде тынччылык, жергебизде аманчылык болсун, ынтымак болсун. Ар дайым жакшылыктарда гана жакшы сөздөрдү бири-бирибизге арнашып жүрө берели. Жаман жагыбызбы же жакшы жагыбызбы, каягын айтайлы? Ооба, толук жооп берди. 1% дебейсиңби? Эми жогоруда Надира айтып кетти го, уйкучу депчи. Бирөөлөр, уктай бересиң ушуга чейин десе, мен айтам да, ден соолугу жакшы адам уктайт депчи. Айтып койчу дейт. Айтты, сразу да.